Борбор калаадагы Алатоо аянтында өлкөнүн башкы балатасынын оту 15 декабрда жандырылган. Ал былтыркыдай эле чоң фонтандын ордуна орнотулду. 32 метрлик балаты жарык берүүчү оюнчуктар менен жылдагыдан өзгөчө кооздолуп, шаар тургундарынын алкышына татыды. Экология маселесинен улам быйыл Бишкек мэриясы 31 декабрь күнү фейерверктер, салют атуудан баш тартты. Ош шаарынын Борбордук аянтында жаңы жылдык балатынын оттуу концерттик программанын коштоосунда жанды. Балатынын узундугу быйыл 28 метр. Шаардык муниципалитеттин балаты жана аянтты жасалгылоого 3 миллион 399 миң сом сарпталган. Быйыл Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы майрамдык балатынын кооздугу дагы интернет колдонуучуларынын алкоосуна татыды. Аны кооздогонго шаардык бюджеттен 800 миң сом бөлүнгөн. Анын ичине салюттар да кирет. Балатынын узундугу 22 метрди түзүп, анын чырактары 22 декабрда жанды. Жаңы жыл тосууда Жалал-Абад каражатты үнөмдөгөн шаар болду. Эркиндик аянтына бийиктиги 27 метрди түзгөн жаңы жылдык балаты орнотулуп, 15 декабрда оту жанган. Балатыны алар 2019 жылы сатып алып, 5 жылдан бери колдонуп келишет. Белгилей кетсек, балатыны жасалгалоо шаар көчөлөрүн кооздоо үчүн жергиликтүү бюджеттен 850 миң сом бөлүнгөн. Өзгөчө балатылардын бири быйыл Баткенде орнотулду. Шаар борборуна 12 метр бийиктиктеги балата тургузулду. Мэрия майрамга 3 ноябрдан тарта даярдык көрүп баштаган. 1 миллион сомго тендер жарыяланып, 964 миң сомго утуп алган компания жасаган. Талас шаарынын Борбордук аянтындагы балатыны социалдык тармактын колдонуучулары эң жупуну деп баалашкан. Ага жараша шаардык мэриядагы балатынын орнотуу жана кооздогу көп деле каражат сарптаган эмес. Болгону 100 миң сомго тигилген балаты. Мында балатынын өзү 60 миң сомго, жасалгасы 40 миң сомго бүткөн. Узундугу 12 метр. Былтыр балаты үчүн 200 миң сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Эски тонун кайра кийген жашыларча. Нарын шаарынын Турдакын Усубалиев атындагы Борбордук аянтында орнотулган жаңы жылдык балаты концерттик программанын коштоосунда жандырылган. Бийиктиги 11 метрди түзгөн балаты 5 жыл мурун жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1,5 миллион сомго сатып алынган. Интернеттен башка шаарлардын да жылкаларын көрсөңүз керек. Кайсы шаардыкы көбүрөөк жагат сизге? Бишкектики жакшыраак болгонго дейм, Ошткуна караганда. Бишкектики. Эмнеси менен? Кооздугу менен, бийиктиги менен, жасалышы менен. Кечеге Бишкектен, бүгүн сайытта менен келдим. Бишкектики сонун болуп тур, азыр келдим, ошо Оштукун көрүп атабыз. Областтын же кайсы шаардын ёлкасы көбүрөөк жакты? Бишкектики. Бишкектен. Ошткуда жакшыраак. Кандай айырмасы бар экен Бишкек менен Оштуктун? Бишкек более модный, окшойт, современный. Жаңы жыл алдында тургундар жакындарына белек бечкек каптап, базарларда соода кызыды. Ошол эле учурда жаңы жылды чыгымсыз жана жардыргыч заттарсыз тособуз деген чакырыктар акыркы жылдары байма-бай айтылып келет. Ал эми өлкө аймактарындагы базарларда бөлмөгө орнотулуучу кичинекей балатылар 2 миң сомдон башталат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.